Силер жердегилерге ырайым кылсаңар, асмандагылар силерге ырайым кылат. Ирхаму манфилар ярхамуку манфисама деген хадис бар. Жердегилерге ырайымды кылгыла, Кудайым силерге ырайымды кылат деген. Биз чымын-чиркей, таракан, клопторду үйдө өлтүрөбүз. Ошондо кандай болот дейт? Жок, сен көчөдөгүн кармап өлтүрбөйсүң, үйдөгүн өлтүр. Үйдөгү сени үйүңө кирип алгандар да. Сен айт аларга, ey туугандар, бул менин үйүм, мага кирбегиле. 3 күндөн кийин өлтүрөм деп айтсаң, алар кетет. Ушуну уккансыңарбы? Ушунда окуя бар. Ушунда окуя бар. Эгерде Кудай менен байланышың түз болуп айтсаң кетет. Анан кетпес, анда өлтүрсөң боло берет. Азыр муну угуп алып та чубага жомок айтып атат. Жомок эмес, бул сахабалардын окуялары болгон ушундай. Bir sahabalar bir Afrika'ga bir жерге барып, ошол жерге bir мечит курайлы деп ушундай десе, токой экен. Арстандар бар, бу жерде жолбостор жеп коет, силер чаян бар, чагып коет деп айтты жергиликтүү эл. Ана сахабалардын бири биздин проблемабыз деп тоого чыгып айтты, токойдогулар. О Аллахтын махлуктары, жараткандары. Биз да Аллахтын махлугубуз. Ушака биздин жеткиргенди келдик. Бияка биз мечит куруп атабыз, центр куруп атабыз. 3 күндөн кийин баштайбыз. 3 күнгө чейин кетип калгыла. 3 күндөн кийин кала берсең, анда бизге зыян тиет деп өлтүрүп койсок, анда биздин карызыбыз жок силерге. Деп келип 3 күн жатып, анан кийин 3 күндөн кийин барып курса, 3 күн ичинде баласын эчип кеткан жылан, алып кетип аткан өрдөк, башка баары чыгып кетти дейт да. Эгерде бир адам Кудай менен байланыш болсо, анда калгандардын баары анча эле Кудай менен байланышы бар да. Алар сөздү уга турматтуу бир тууганым. Ушинтип айтсаң, баары бул сахабалардын убагында болгон маселе, тарыхта бар. Муну түшүнүштүү адамдар бир нерсе керек да. Мисалы үчүн азыр жаңа эле туулуп эчтекени көрбөгөн, тоодо жүргөн бирөөнү алып келип туруп анан телефон деген түшүнбөйт. Анан ушу телефон ушинтсең эле сүйлөшө бересиң, сага күлөт да, айнып калыптыр деп. Телефон элдин баардыгы билет, просто көргөн эмес, урматтуу бир тууганым, Минтип эле сүйлөшүп атсаң, кантип деп таң калат да. Анын сыңарындай пайгамбарды билбегендерге да ушул сотканы көрсөткөндөй кеп болот да.